Арбагыла менин сүйүктүү окуучуларым. Бак болуңуз келечекте. Азаматсыңар. Отурабыз балдар. Балдар, манайларыбыз кандай балдар? Сонун. Ошол сонун манайга мен дагы манай кошумчалагым келип турат балдар. Анда эмесе, менин силерге тартуулаган манайыма көңүл бургула. Санарип дүйнө, жаңы замандын күчү, компьютер, монитор, мыш булар менен иштейт. Жасалма интеллект менен таң калып жүрөбүз бүгүн. Проектор экранда маалыматты жарыктайт. Нейросет була ойлорду издеп, билим жайылтат. Google сөздөрү менен дүйнөнү таап. Санариптик дүйнө менен келечекти ачып, алга барабыз. Балдар, биз маңыздуу сабак алуу үчүн, билим алуу үчүн алтын эреже түзүп алдык. Эми ошол алтын эрежебизди баарыбыз бир добуштан колдойбузбу балдар? Колдойбуз, кол көтөрдүк. Рахмат балдар. Балдар, жаңы теманын баштоонун алдында мен силерди топторго бөлүп алайын. Анда эмесе биз 3 топко бөлүнөбүз. Колумдагы карточкалардын жардамы менен силерди мен топторго бөлүп аламын. Азыр колубуздагы карточкалардын тамгаларына карап, ар бирибиз бардык ошол кайсы тамга тийсе колуңарга ошол тамгасы бар столго барып бөлүнүп отурабыз. Балдар, бери карап көңүл бурабыз, а? Топторго бөлүнүп алдык. Менин колумда эмне турат балдар? Клавиатура, азаматсыңар. Клавиатурада эмнелер жайгашкан? Клавишалар жайгашкан. А клавишанын бетинде эмнелер жайгашкан балдар? Нарбегим айтып койчу, эмнелер жайгашыптыр? Азаматсың. Тамгалар, сандар, анан тыныш белгилер жайгаштыра. Демек биз клавиатуранын клавишалардын жардамы менен биз эмнелерди киргизебиз компьютерге? Айтып коелучу? Маалыматтарды киргизебиз, чакырууларды киргизет экенбиз, аяна. Куттуктоолорду, ырыспы? Кулактандырууларды, азаматсың. Айбике? Балдар, азаматсыңар. Демек биздин бүгүнкү темабыз эмне жөнүндө ойлойсуңар? Эмне жөнүндө ойлойсуз? Текст жөнүндө экен, а? Көрдүңөрбү? Текст жөнүндө экен. Биздин бүгүнкү темабыз компьютер текстти даярдоочу негизги инструмент экен. Балдар, анда баарыбыз дептерлерибизди ачабыз дагы бүгүнкү числону жазып, теманы жазабыз. Балдар, бүгүнкү тема боюнча кеңири маалымат алып алуу үчүн, биз тема боюнча түшүнүп алуу үчүн баарыңардын көңүлүңөрдү мен экранга бурам. Анда эмесе баарыбыз тынч болуп, көңүл буруп экранда теманы түшүнүп алайлы. Колдонууну үйрөнөбүз. Текст документтин негизги объекттери болуп, символ, сөз, сап, абзац жана фрагмент саналат. Символ бул цифра, тамга, тыныш белгилери жана башкалар. Сөз эки тарабынан кызматчы символдор менен чектелген символдордун ар кандай ураттуулугу. Сап документтин сол жана оң чектеринин ортосундагы символдордун ар кандай ураттуулугу. Абзац абзацтардын аягы деген атайын символ менен чектелген символдордун ураттуулугу. Фрагмент символдордун ар кандай ураттуулугу. Фрагмент болуп бир сөз, сап, абзац, барак, ошондой эле баардык киргизилген текст болушу мүмкүн. Мына балдар, биз тексттин документтеринин негизги объекттеринин аныктамалары менен таанышып чыктык. Азыр биз ушул объекттерди практика жүзүндө карап чыгабыз. Ал үчүн пуск баскычына келип, Microsoft Office программасын таап,
Бул жерден биз Word тексттик редакторун ачабыз. Мына балдар, биз азыр бир нече символдар, сөздөр ошондой эле сап, абзац менен тыгыш белгиси, тамгасы деп бөлүп алган болсок, информатикада ушулардын баардыгы биригип символ деп аталат. Ал эми ушул символдордун бирикмеси, бир нече символдор биригип сөздү берет балдар. Сөздү эки тарабынан кызматчы символдор менен чектелген символдордун ыраттуулугу. Бул жерде биз 5-Б деген сөздү карап чыгалы балдар. 5-Б деген жерде эки тарабынан тең ар түрдүү. Балдар, биз атайын карточканын жардамы менен топторго бөлүнүп алдык. Анда эмесе ошол топторго биз топ башчыларды шайлап алайлы. Биринчи топтон сурасаганда, биринчи топко топ башчы кимди шайлайбыз? Альфинурду топ башчы шайлайбыз. Экинчи топ башчы кимди шайлайбыз? Аяна топ башчы, Азаматсыңар. Үчүнчү топко топ башчы кимди шайлайбыз балдар? Айперини топ башчы шайлайбыз, Азаматсыңар. Анда эмесе кийинки сабакты көңүл бурабыз, балдар. Балдар, биз бүгүнкү жаңы тема боюнча видеодон маалымат алдык. Силер сонун маалыматтарды алдыңар, түшүндүңөр деген ойдомун. Анда эмесе мен силерге топторго батмандарды таратам. Ал жерде тапшырмалар бар. Ал тапшырмаларды баарыбыз чогуу биргеликте кунт коюп, топ менен бирге аткарабыз, балдар. Азаматсыңар, мен силер сонун аткарасыңар деген ойдомун. Баарыңарга бул батманын ичиндеги тапшырмаларды сонун кылып аткарып бересиңер деген ойдомун. Ачып, анда биргеликте бардыгыбыз чогуу аткарабыз, балдар. Кана балдар, эмне кылтабыз? Биз бул жерде символдордун ар кандай ыраттуулугу деген аныктама экен. Буларды катары менен жайгаштырабыз дагы чаптап. Ушул редакторлорго кайсыл аныктама таандык экен. Мынанын баардыгын жабыштырабыз, анан маркер менен ошону туташтырып коебуз. Түшүндүкпү? Мындайдан кылып, мындай туташтырсаңар да болот, Кана балдар, силерге тексттик документтин негизги объекттери болуп, бул жерде көп чекиттин ордуна объекттердин баардыгын жазасыңар, Кайсылар саналат экен, Азыр эле билдик. Баардыгына батырышыңар. Кантиңер балдар? Силерге документтин сол жана оң чекиттердин ортосундагы символдордун ар кандай ыраттуулугу бул эмне? Ушунун аныктамасын табабыз. Муналарды биз мына жерге катарынан кылып чаптайбыз дагы, мындайдан кылып иреттеп. Анан кийин мына кылып чаптайбыз, Анан ушул аныктама кайсыл фрагментке тиешелүү болсо, маркер менен тип туташтырып бириктирип коебуз. Түшүндүңүзбү? Балдар, кала эмесе, тапшырманы бүтүрүп калдыкпы? Кайсы топ тапшырманы мурун бүтсө, кол чабуулар менен билдиребиз. Азаматсыңар, менимче 3 топ тең активдүү катышкан, балдар? Сонунсуңар. Анда эмесе биринчи топтон баштай берели, Топ тапшырмасын алып чыгып, бизге түшүрүп берерсиң. Кана топтон ким чыгат экен? Чыгабыз. Биздин топко тапшырма берилген. Символдордун ар кандай ыраттуулугун тапкыла деген. Символдордун ар кандай ыраттуулугу бул сөз. Сөз бул символдордун ар кандай ыраттуулугу деп аталат. Азаматсыңар, туурабы жооп? Кана келебиз, излейбиз тапшырмабызды. Биздин топко мындай тапшырма берилген. Абзац, фрагмент, сап, сөз, ушулар болуп саналат экен, Жооп туурабы балдар? Азаматсыңар, кол чабабыз. Жакшы. Бизге 3-чү топко мындай тапшырма берилген. Документтин сол жана оң чекиттердин ортосундагы символдордун ар кандай ыраттуулугу бул
сап деп белгилеп чыктык. Топтогулар туура табышканбы? Азаматсыңар, демек жооп туура экен. Кол чабуулар. Балдар, биз бүгүнкү сабагыбызды дагы да бышыктоо үчүн жогорудагы тесттерге ар бирибиз көңүл буруу менен жооп беребиз, балдар. Анда эмесе, биринчи суроого текстик маалыматты ыкчам жеткирүүчү ресурс варианттарын өзүбүз окуйбуз дагы, кол көтөрүп жооп беребиз. А варианты электрондук почта, Б варианты символ, В варианты графикалык редактор экен. Кана кайсыл варианты туура? Ким жооп берет? Биринчи топтон София жооп берчи. Келип басасың. Жок, бас. Жооп туура. Азаматсың, София. Отурабыз. Экинчи суроого эң биринчи кагаз кайдан чыккан? Ким жооп берет? Кана. Такыр. Жооп бербегендер. Ырыспы? Келчи. Экинчи топтон Ырыспы жооп берет. Жооп туура. Азаматсың, Ырыспы. Отурабыз. Кийинки суроону карайбыз. Биздин заманга чейин биринчи жазуу кайда жазылган? А варианты кагазга, компьютерге жана ташка. Үчүнчү топтон сурайын, Үчүнчү топтон Азиза. Келчи, жооп берчи. Кана, белгилейбиз. Жооп туура. Китеп окуу учурда көзүңөргө эмне көрүнөт? А варианты тамга, Б варианты кагаз, В варианты китеп экен. Бул учурда бизге жардамга келет. Кана, Айбике келчи. Айбике дагы баалабыз, кел Айбике. Баалайбыз. Азаматсың, тамга экен. Жооп туура. Кийинки текстик документтин негизги объектилери кайсылар? А варианты менюлар, Б варианты символ, В варианты документтер. Кана, ким жооп берет бизден? Азамат жооп берсин, биринчи топтон. Кел, Азамат. Азаматсың, символ деген жооп туура экен. Жогорудагы түзүлгөн 5 тестке дагы баарына биз туура жооп бериппиз. Азаматсыңар, балдар. Кол чабуулар. Балдар, биздин сабагыбыз дагы аягына келип калды, аягына жетип калды. Анда эмесе биз топ башчыларын шайлаганбыз. Ошол топ башчылары ар бир топтун мүчөлөрүнө бааларын айтып койсо, биринчи топтон баштасак, бизден биринчи топтон Альфинур топ башчы болгон. Кана айтабыз. Бүгүнкү сабакта менин тобумдагы бардык окуучу жакшы катышты. Бүгүнкү сабакта Азамат активный катышканы үчүн 5, Аселге дагы 5, Софияга дагы 5, Гүлсарга дагы 5. Жана Альфинур өзү дагы активдүү катышты, 5 коебуз. Азаматсың, Альфинурга кол чабуу туура баалагандыгы үчүн. Анда эмесе экинчи топко көңүл бурабыз. Топ башчы бизде Аяна болгон. Аяна жооп берет.
Менин тобумда активдүү жана жандуу катышты. Бурулайга 5, Аземгүлгө 4, Республикага 5, Айбикеге дагы 5. Жана Аяна өзүнө дагы 5. 5, Азаматсың Аяна туура баалагандыгың үчүн. Баарыбыз макулбуз, ушу Аянанын баалаганына. Жакшы, анда эмесе 3-чү топко көңүл бурайлы. Мен тобумда бардыгы активдүү жандуу катышты. Мен Аселге, Азизага, Нагимага, Нарбемге бардыгына 5 коюгум келет. Азаматсың, себеби топтогулар бардыгы жандуу Жандуу, жана активдүү активдүү катышкан. Баарыбыз ыраазыбызбы? Жакшы. Анда эмесе балдар, биздин сабагыбыз соңуна келип жетти. Баарыбыз баалап алдык, баарыбыз бааларды үйгө тапшырма. 86-беттеги тексттик документтер деген теманы өз алдыбызча окуп келебиз жана суроолорго жоопторду таап келебиз балдар. Бүгүнкү сабак ушуну менен аяктады.